Кыргызстанда калкка акысыз укуктук жардам берүүчү жардам көрсөтүү декадасы старт алды. Ал 6 декабрдан 15 декабрга чейин өткөрүлөт. Учурда республика боюнча 34 акысыз юридикалык жардам берүү борбору иштеп жатат. Ошондой эле жакында дагы 10 борбор ачылары күтүлүүдө. Декаданы өткөрүүнүн негизги максаты калкка укуктук жардам көрсөтүү, калктын аярлуу тобунун укуктук корголоосунун деңгээлин жогорулатуу, сот адилеттигини жетүүнү камсыз кылуу, жарандардын кызыкчылыктарын ишке ашырууга көмөк көрсөтүү болуп саналат. Бул самалык жыл сайын 10 декабрда белгиленүүчү адам укуктарынын эл аралык күнүнө арналды. Белгилей кетсек, 1948 жылдын 10 декабрында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы адам укуктарынын жалпы декларациясын кабыл алган. Бул иш-чара жыл сайын өткөзүлүп келет. 2016 жылдан бери Юстиция министрлиги тарабынан Бишкек шаарында жибек жолу 381 дарегинде жүргүзүлөт. Ал жерде мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борборунун имараты жайгашкан жана биринчи кабатында акысыз кеңеш берүү борбору буга чейин иштеп келген. Юридикалык жардамды бир эле биздин жарандар эмес, дагы чет өлкөлүк жарандар, качкындар, жарандык жок жарандар дагы алуу мүмкүнчүлүк алат. Адан сырткары биздин ушул юридикалык жардам берүү алкагында консультациялык укуктук жардам менен чектелбей, ушул жарандарыбызга тийиштүү адвокат менен да камсыздык берүүгө мүмкүнчүлүк алышат.